Сумая Аширова 30 жашта, Бешикчон айыл аймагынын тургуну, 3 баланын энеси. Буга чейин үчөөнү жөлөк пул алып келген. Эми болсо аны алуудан баш тартып, түзүлгөн социалдык контракттын негизинде 100 000 сомго ээ болуп, ушул тигүүчү машинени алган. Ушул тапта даяр бычылган кийимдерди алып келип, тигип берип киреше табууда. Социалдык контракт боюнча эми бизнес план түзүп, 100 000 алып, азыр кирешем жакшы болуп атат. Азыр ошо даяр бычылган кройлордон тигип, айына 8 000, 9 000ге киреше болуп атат. Ушул 2 машинканы алдым. Эконун даяр кийимдер даяр чыгып атат. Маалыматка ылайык, долбоордун катышуучулары айыл чарба, кызмат көрсөтүү, тигүү иши жана үй чарбасы, соода тармактарында бир нече айдын ичинде эле ишкердиктердин ийгиликтүү ишке ашырып жатышат. Сейдигум айыл аймагында болсо, жакыр жашаган үй бүлө дүкөн ачып, элге кызмат көрсөтүп баштаган. Пособияга карап отура бербестен өзүм да аракет кылып, ушу бизнесимди ишке ашырдым. Bundan da нары көбөйтүп, ушул айылыбызга азык түлүк менен камсыз кылып, балдарымды кеңири чогойдойн деп чечтим. Ушу иштеп атабыз, жакшы. Бир эле магазин бар ушул айылда, биякта дагы айыл күчөтөт. Бардык ушул жерде иштеп жатам ушулар менен. Мамлекет тарабынан берилген каражаттын максаттуу пайдалануусун көзөмөлдөө үчүн тиешелүү тармактын адистери саресеп салып турушат. Аймакта 50 жакыр жашаган үй бүлө бул колдоого ээ болгон болсо, алардын ар бири ишмердүүлүктөрүн мыкты жүргүзүп жатышат. Министрлик тарабынан келээрки жылда дагы долбоорго катышуучулардын санын көбөйтүү пландалууда. Бул социалдык контракттын өкмөттүн 385 токтомун 2023 жылга дагы пландап атабыз. Республика боюнча 2022 жылы 2800 үй бүлөгө берилсе, 2023 жылы бир 10 000 үй бүлөгө беребиз деп ошол министрликтин астага койгон пландары бар. Ошол биздин ошол 10 000 үй бүлөдөн дагы биздин районго бир 100-200 үй бүлөгө бизнес проектисине карап аскан суун үй бүлө жөлөк пул алгандарга беребиз деп пландап атабыз 23 жылга. Жакыр жашаган жарандардын санын кыскартып, жашоо шартын жакшыртууга карата ишке ашып жаткан мамлекеттин бул саясатын коомчулук кубануу менен кабыл алышууда. Эми бул долбоор дагы уланса, көпчүлүк жарандардын ишкердик баштоосуна дагы жол ачылмакчы. Нара Жапарова, Манас Назаров, Базар Коргон району.